Кыштын соңку айында Бишкектин жүздөгөн жараны көчөдө калуу коркунучуна кептелди. Тактап айтсак, Борбор калаанын Суверкулов көчөсүндө орун алган көп кабаттуу турак жайдын жашоочуларына шаар бийлиги тарабынан 1-мартка чейин мөөнөт берилип, турак жайды бошотуу талабы коюлду. Мындай кабарды уккан көп кабаттуу имараттын жашоочулары нааразычылыгын билдирип, атайын акцияга чыгышты. Зарлап, муңун айтып чыккандардын айткандарына таянсак, алар мындагы батирлерди бешене тери менен тапкан өз каражаттарына сатып алышкан. Ал эми аларга алдоо жолу менен сатып жиберген Асыл Талипова жана Нуржанат аттуулардын мыйзам алдында жазага тартылышын талап кылышууда. Көчөдө калуу коркунучунда турган 60 адам бул маселенин адилеттүү чечимин сурап, президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке да кайрылуу жолдошту. Аргасын таппай турган бул адамдардын арасында батири үчүн өлүмгө да даяр тургандары бар. Демек, тиешелүү жетекчилер курулуш компанияларына алданган бул жарандарды көчөгө айдап чыкпай, маселени чечүүнүн башка жолдорун табууга милдеттүү. Андыктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көп кабаттуу имараттын жашоочулары менен жолугуп, абалдан чыгуу максатында жумушчу топ түзүү чечимин кабыл алышты. Анда ар бир батирдин документ кагаздары каралып, иликтөө жараяны өткөрүлөт. Шаардык бийлик менен жашоочулардын ортосундагы чырдын себепкери болгон көп кабаттуу имараттын тагдыры кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Биринчи компания сатып атканда экинчи компания жок болчу. Эже, провокация кылып атасыз. Токтоткула. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде жүздөгөн жаранды аргасыз абалга кептеген окуя ачыкталды. Тактап айтканда, Бишкектеги Суверкулов 146 бир дарегинде соода борбору деп курулган имарат өз учурунда жасалма документ менен жарандарга батир катары сатылып, бул жагдай эми элди көчөдө калтыруу коркунучун жаратууда. Эми тургундар зар какшап, президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылууга аргасыз болуп турушат. Адилеттүү чечим издегендердин маалыматында, Бишкек мэри Айбек Жонушалиев 9 февраль күнү имаратты толугу менен 1-мартка чейин бошотуп коюу талабын коюп кеткен. Балдарымдын үй бүлөмдүн атынан суранып кетем, биз ушундай азыр жаман кырдаалда турабыз. 1-мартка чейин выселение деген уведомленияны берип кетти. Биз азыр ушундай кырдаалда турабыз. Коркунуч менен биз түн уйкубуздан калып, в общем, биз аябай жаман состояниеде турабыз. Биз сиздерден жардам сурайбыз. Кызым алган кредит алып, ошол үйдү алган. Ошо 10 жылдан бери кызымды сагынды, көрө албай жүрөм. Келчи, аман сен келчи, өзүң үйүңө ээ болуп, балдарыңды карашы. Мен деле араң жүрөм, давление болуп. Ошо оңой эмес, ошончо акчанын баарын берип коюп, үйүнөн ажырап отурган. Үй деген бары үй деп жүрөбүз да, бары тең үй бүлөнү бары эле үй курсак, үй алсак деп жүрөт. Ошо үйдү алып алгандан кийин эртең чыгып десем, мен кайда барам? 7-чи этаждан, 3-чү этаждан 2 квартира алганмын. Ушулардай болуп эле мен деле ушу күйүп турамын. Азыр коркунуч. Мына биздин аткаминерлер мыйзамдуулукту талап кылып атат. Бирок мыйзамдуулук бир тарап болуп атат. Ара жолдо калган тургундар кайда барарын, эмне кыларын билбей жатышат. Айрымдары акыйкаттуулук бийлик тарабынан болбосо, өз жанын кыюудан да тайбай тургандыктарын билдиришүүдө. Менин барар жерим жок. Мен дагы өзүмдүн жаныма кол салууга даярмын. 5-этажда мен лично секирем. Анткени мен бияктан үйлөнгөм, бала болгом. Эми кайда барайын мен? Кайда барайын? Келип мындай сүйлөшөлүк да. Насильно выселить я лично сама с 4 детьми выпрыгну с 6-го этажа со своей квартиры. Арыздануучулардын айтымында, алар бул турак жайды араб инвесторлордун каржылоосунун астындагы Квартал строй курулуш компаниясынан миллиондогон каражатка сатып алышкан. Аталган компания жетекчиси катары Асыл Талипова көрсөтүлүп, учурда ал соттун чечими менен абакта жатканы маалымдалды. Бул окуядан кийин эле турак жай Нуржанат ЛТД компаниясына карап калганы, анын ээси катары Нуржанат ысымдуу жаранга өткөндүгү да кабарланууда. Учурда кала башчылыгы документтин негизинде аталган жаранга таандык экендигин ырасташат. Бирок арыздануучулар буга макул эмес. Алар бул жагдайды алешемдик алдамчылык деп баалап, буга чара көрүлүүсүн талап кылып жатышат. Ошол эле учурда имарат негизинен жашоого болбой тургандыгы, документке ылайык бул жай соода борбору катары салынгандыгы да айтылды.
Ошондо биз албайт болчубуз. Лалафодо бүт жерде бар болчу объявлениясы. Сода борбор экенин келгенде көргөнбүз, бирок мен жашап аткан үйдө бардык ыңгайлашуулуу бар. Сода борбор эмес, азыр кирип көргүлө. Андан кийин эле документти апартамент деп договор бар, сатып алганбыз. Эмне үчүн рекламасын илип койбойт? Ушул торговый центр деп илип койсо, биз кайрылат элек да ошол фирмага. Ошонусун илбейт дагы 5 жылдан кийин ага жери сговор болушкан, жана квартал строймен ага саттырган. Ал компаниянын генералин билет, заранее судимый экенин макулдашат да ошого саттырып туруп, аягында кайра өздөрүнүн пландарында консаткар үчүн бизди выселять эткен атат. Осо Нуржанат Рыскуловага генеральный доверенность берген, сатканга, акча алганга укуктуу деген. Бул ошол боюнча Асыл Талиповадан акча алып жүргөндө, буну биз сотто далилдей алабыз. Биз бул жерде чиновниктердин аралашкандыгы бар, уюшкан кылмыштуу топ бар. Мындай алешемдиктен улам өз акчасына батир сатып алган арыздануучулар бийлик өкүлдөрүнүн көңүлүн буруп, адилеттүү чечип берүүнү суранышууда. El baskıcıyız! El baskıcıyız! Талаштуу жагдайда турган бул имарат соода борбору катары салынганы менен 4-кабаттан 9-кабатка чейин жашоого ылайыктуу экен айтылат. Сыргагул Рыскул, мен квартал строй кол коюп берип сатып атат. Мэрдин айткан видеолорун деле көрдүңөр да. Силер захватчысың, каракчыдай болуп келип басып алгансыңар да. Биякта жашоо мүмкүн эмес да деп ойлотпойбу? Жашап атабыз. Анан мисалы үчүн суу светти өчүрөбүз. Суу светти мисалы үчүн биз коммерческий баада төлөп атабыз. Унчукпайды. Эчтеке деп элем, мисалы коммерческий баада төлөйбүз да. Бул жаралган наразычылыктан улам Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев Бишкек мэриясынын аталган ишке тийиштиги бар бир нече адистериде кабар алып келишти. Алар эл менен баарлашып жагдайды түшүндүрүүгө аракеттеништи. Негизинен турак жай жашоого кооптуу экени, имарат батир катары салынбаганын айтышууда. Техпаспортто да бул жай соода борбор бутик катары көрсөтүлүп турганын көрүүгө болот. Бул жилой помещение эмес, аны прекрасно билесиз. 5-этаждан үйдө жилой эле. Силер мындай түшүнүңүлөр. Апартамент менен квартиранын айырмасы өзүңөр деле ачып көрүңүлөр. Апартамент деген эми уксаңыз байке, мен сүйлөп берейин. Апартамент деген бул нежилой помещение. Ближе эми өзүңүз ачып карап көрүлөчүсүз эмеден. Квартира деген бул жилой помещение. По проекту план типового этажа, бияктан 9-этажга чейин бүт бар, мынакей өзүңөрдө эметип көрсөңүз болот. Балкон, бутик деп жүрөт 24 биякта. Эч кандай спальный, гостиный деген жок да биякта. Шаардык мэриянын маалыматында аталган имарат жеңил реконструкциянын негизинде 2016-жылы соода борборун куруу максатында уруксат берилген. Деген менен курулуш башка багытка бурулуп элге сатыла баштаган. Учурда бул жагдай тургундардын аргасын кетирип жатат. Ал эми бул окуядан улам учурда тийиштүү болгон бир нече кызмат жана жашоочулардан турган жумушчу топ иликтөө ишин баштады. Жыйынтыгы кандай болот азырынча белгисиз бойдон калууда. Орун алган талаштуу жагдайдан улам өлкөнүн ар бир жараны турак жай сатып аларда документке тыкыр көз жүгүрүп, кала же региондук администрациядан ишеничтүү маалымат алып, андан соң гана чечим кабыл алуу зарылдыгын көрсөттү. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.